Азыркы биздин ортого салып талдай турган маселебиз бул манасчылардын типтери же болбосо манасчылардын түрүлөрү деп дагы айтсак болот. Манасчы бул манас эпосунун жаратуучусу. Бул айтуучусу, жайылтуучусу деп биз жогоруда лекцияларыбызда айтканбыз. Бирок бул сапар манасчынын өзүнүн ичара манасчылар арасындагы орду канчалык болгон. Манасчылар өздөрү кандай түрлөргө же болбосо типтерге, категорияларга бөлүнгөн. Өздөрүнүн бири-бирине карата кандай баа беришкен. Мына ошол тууралуу сөз кылмакчыбыз. Албетте, ар өнөрдүн алып жүргөн адамынын деңгээлдери болбой койбойт. Мисалы, кайсы бир маселе боюнча же кайсы бир өнөр боюнча дейли, тигил же бул адам толук кандуу билиши мүмкүн, же болбосо жарым жартылай билиши мүмкүн, же учкай билиши мүмкүн, же таптакыр билбеши мүмкүн. Мына ошол сыяктуу эле манасчылыкта дагы ошондой бир деңгээлдер аныкталган. Аны манасчылар өздөрү дагы манасчыларды жараткан эл ичинде дагы ошондой деңгээлдер айтылып келген. Албетте, жаман жакшы же жакшы манасчы деген түшүнүк болгон эмес, андай болушу да мүмкүн эмес. Ар манасчынын өзүнүн деңгээли болгон. Манасчынын деңгээли эмнеден улам аныкталган жана кандай жолдор менен анын деңгээлин билсе болот. Ар бир манасчы албетте өз деңгээлин өзү билген, түшүнгөн, ошого жараша өзүнүн өнөрүн дагы тартуулаган. Бул сапар ушу манасчылыкка, өзгөчө манасчылыкка келгенде мен айтаар элем, биз манасчылыкты өнөр деп айтып келе жатабыз. Бирок кыргыз элинде муну өнөр деп эле тааныбастан касиет катары дагы таанып келишкен. Өнөрдү үйрөнүп алууга, окуп алып, анан ага ээ болууга, ал өнөр менен жашап, тажрыйба топтоп, анан ошол өнөр ээси болууга мүмкүнчүлүктөр бар. Бул адамдын өмүрүндө, адамдын жашоосунда кайсы бир деңгээлде, кайсы бир өнөрдүн ээси болот. Бирок касиет бул жаратылыш тарабынан дейбизби, табигат тарабынан дейбизби, диний көз караш менен айтсак, Кудай тараптан дейбизби, берилген касиет. Өнөрдү үйрөнүп алууга, аны өздөштүрүп,
аны керек болсо жылдар бою иштеп, анан жогорку деңгээлдеги тажрыйба топтоп, ошол өнөрдүн чыгааны деген даражага жетиши мүмкүн. Ал эми касиет берилет. Касиет берилип, албетте берилген касиетти дагы багып, аны күтүп, тутуп, анан татыктуу деңгээлге алып чыгышы керек. Мына манасчылык ушундай. Кыргыз элинин дүйнө таанымында, кыргыз элинин түшүнүгүндө манасчылык бул ата бабалардын манас дүйнөсүнүн, Кудайдын дарусу менен, касиети менен бергилген касиет деп эл ичинде айтылат. Бул элдин атам замандан бери атеизм менен материализмге келгенге чейинки жалпы массалык түрдө элдин, кыргыз элинин түшүнүгү мына ушундай болуп келген. Манасчы жөн эле жерден манасчы боло калбайт. Ооба, ал таланттуу болуш керек дейт. Андай болсо, талант деген өзү эмне? Талант өзү кантип берилет? Талант биринчи келеби манасчыга? Же касиет биринчи келеби деген талаш тартыштууда пикирлер бар. Касиетти биз Кудай, жаратылыш, сырткы күчтөр, табигат тарабынан берилген өзгөчө бир сапат дей турган болсок, ал эми талант деген эмне анда? Албетте талант дагы ошол жаратылыш, ошол табигат, ата бабадан кан аркылуу, тукум куучулук аркылуу өтүшү толук мүмкүн. Деги эле таланттын аныктамасы барбы? Адам үйрөнүп талантка ээ болобу, же талант келип анан аны өздөштүрүп, анан татыктуу бир деңгээлге жеткиреби? Мына ушундай талаш тартыштуу маселелер бүгүнкү күндө дагы биздин илим чөйрөсүндө жашап келе жатат. Жашай бермекчи. Бул ар дайым кылымдар бою, мурда дагы, эзелтеден бери бул талаш тартыш жашап келген жана жашай бермекчи. Анткени илим өзү адам тарабынан жаралган көрүнүш. Илим кайсы бир табигаттан, жана бир жогоруда айтканда Кудайдан берилген бул көрүнүш эмес. Муну адам жаратты. Адам өзү үчүн жараткан ошол илимди. Жаратылыштагы, адамдагы кубулуштарды түшүндүрүү үчүн, ошого жооп табуу үчүн адам өзү үчүн жараткан, иштеп чыккан көрүнүш илим. Мына ошол касиет маселесине кайрыла турган болсок, манасчылык дагы ошол касиет катары болочок манасчыларга берилип, анан алар аны андан ары өөрчүтүп, багып, күтүп, күткөндө дагы устат күтүп, ошол устаттын жардамы менен
белгилүү бир деңгээлге жетип анан манасчы деген даражага ээ болот. Совет дооруна чейин Кыргыз элинде манасчыларга карата 2-3 аныктама берилип келген же категория. Бул чоң жомокчу, семетейчи, анан чала жомокчу. Бүгүнкү биздин терминология менен айтсак, чоң манасчы, семетейчи, анан чала манасчы. Көпчүлүк кийинки биз билген аты Кыргыз элинин эс тутумунда калган манасчылардын дээрлик көпчүлүгү ошол эле Сагынбай Орозбаков, Саякбай Каралаев өздөрүн семетейчи катары билдирип, семетейчи катары таанылган. Бирок семетейчи бул Семетей эпосун Манас үчилтигинин экинчи бөлүгү менен алек болуп, аны айтуу менен эле чектелбестен, башка бөлүктөрүн дагы айткан манасчыны биз семетейчи десек болот. Мисалы, Саякбай Каралаев өзүн семетейчи деп келген манасчы, Манасты да айткан, Сейтекти да айткан, анын урпактарын да айткан. Эмне үчүн андай болсо семетейчи деп атаган? Чоң жомокчу, чоң манасчы деген даражага, деңгээлге жеткендерден ушул кайрадан эле элдин эс тутумуна кайрылсак, бул Жапый уулу Тыныбек, бул Барбоз уулу Келдибек, Кумар уулу Балыгооз Бекмурат, мына ушулар өздөрүн жомокчу, же болбосо эл аларды чоң жомокчу деген деңгээлге чыгарган. Эгерде Саякбай Каралаев учурунда Алтилтик менен Манас, Семетей, Сейтек, Кенен, Алым Сарык, Кулан Сарык деген Манас бөлүмдөрү менен чектелген болсо, Балыгооз Манастын бабаларын өзүнчө баян кылып айткан. Келдибек жомокчу 40 чорону өзүнчө кылып айткан. Манастын деңгээлинде өзүнчө баян кылып айткан, ар бир 40 чорону баян кылып айткан жомокчу болгон. Мына ушунун бардыгы кайсы манасчы кайсы деңгээлде экендигин аныктаган. Менин бүгүнкү күндөгү жүргүзгөн өзүмдүн иликтөөлөрүмө кайрылсам, ушул маселе боюнча манасчы деп манасчылардын өздөрү айтып жатат. Бул жогорку деңгээлдеги Манас дүйнөсүндөгү бакайдан бата алгандарды, Манастын өзүнөн бата алгандарды, аларга кабылып көзүнө көрүнгөндө ошол
чоң жомокчу деген даражага ээ болот деп мына манасчылар айтып жатат. Демек, манасчынын өзүнүн жаралышы, манасчы болуп калышы бул дагы өзгөчө бир айта турган сөз экен. Өзгөчө көңүл бура турган маселе экен. Кыргыздын дагы эле түшүнүгүндө жөн эле жерден манасчы болбойт. Арбак дарып аян алган адам гана манас айта алат деген. Мына бул элдин сыны, элдин манасчыга берген аныктамасы жана баасы. Кандай адам манасчы боло алган? Албетте, манасчыга арбак дарып, аган аян бергендигин, азыр илимдин мүмкүнчүлүгү менен далилдөө боло турган иш эмес. Себеби илимдин өзү аган жетише элек. Бирок илим, бүгүнкү илим өзү түшүндүрө албай турган нерсени кубулуштубу, көрүнүштүбү жокко чыгарууга дагы акысы жок. Мына илимдин өзгөчөлүгү да ушунда болуш керек. Өзү түшүндүрө албай, аныктай албай турган нерсени жокко чыгаруу бул калыстыкка туура келбейт дагы, адилеттикке дагы туура келбейт. Демек, илим азыркы биз козгоп жаткан маселелердин дээрлик бардыгын ушул манасчылыкка карата дагы маселелердин баарын келечекте иликтөөгө алып, негизги илимий объект катары изилдөөгө мүмкүнчүлүк, шарт түзүш керек.